Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз белгилүү жазуучу Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры повестин талкуулайбыз. Себеби биз өткөн сабагыбызда ушул Кыздын сыры повестинин сюжети менен таанышып чыккан болчубуз. Толук чыгарма боюнча маалыматыбыз бар. Эми ошол чыгармадагы каармандар жана окуянын жүрүшү боюнча талкуу сабагыбызды баштайбыз. Анда биз бүгүнкү сабагыбызда эмнелерди үйрөнүшүбүз керек. Ошого биз максат коюп алалы. Биз эмне кылабыз? Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры повести көтөргөн негизги маселени табасыңар. Б. Кыздын сыры повестиндеги каармандар аркылуу жашоонун ак менен карасын таанууга багыт алуу менен талкуулайсыңар. В. Кыздын сыры повестинен бийик адамгерчиликке тарбияланасыңар балдар. Кыздын сыры повести 1961 жазылып, дароо эле элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Ал эми автор Өскөн Даникеев аттуу баштуу акын жазуучулардын мактоосуна арзыган. Чыңгыз Айтматов Даникеевдин Кыздын сыры аттуу повести быйылкы кыргыз прозасындагы көрүнүктүү окуя болду десек болот. Ал кадимкидей такшалган реалист жазуучу. Жетимсиреп жүргөн кыздын геолог болгонго чейинки кызыктуу турмушун абдан таасын, кыска сүрөттөп берген. Айрымдар бул окуяны жазуу үчүн роман эпопея кылмак, а Даникеевдин чеберчилиги муну чакан повестте өтө кылдаттык менен бере алгандыгында, деп 1963 жазып калтырган экен балдар. Аалы Токонбаев Кыздын сыры повест эмес, бул кара сөз менен жазылган поэма, турушу менен поэзия деген баа берген. Демек ушундай эң мыкты чыгарманы биз бүгүн талкуулап сюжетин анан өзүбүзгө эң жакшы деген тарбиялык маанисин алууга аракет жасайлы. Чыгарманын негизги сюжетин билебиз. Анда Кыздын сыры повести боюнча суроо, жоопту уюштурабыз. Мен суроо беремин, анан талкуу кылабыз. Азим эмнеге Жамалдын сүйүүсүнө жооп кылган жок? Силер алгач ойлонуп көрөсүңөр. Суроого жоопту тапкан болсоңор, меники менен салыштырып көргүлө. Жамал эч качан сезимин Азимге байкаткан эмес. Экинчи, Азим Жамалга агалык гана камкордук жасаган. Мына ушундай суроого жоопту ушундай тапкан болсоңор, демек муну силер туура деп эсептесеңер болот. Экинчи суроо, Азимди Жамалдын алгачкы балалык таза сүйүүсүн байкабагандыгы үчүн күнөөлөөгө болобу? Буга дагы суроого жоопту таптыңар деп мен ишенем. Азим Жамалдан бир топ жашка улуу болгон. Жаш кыздын татаал тагдырын уккан соң, ал өзүнө сөз берген. Ушул кызга кандай болбосун жардам берүүгө аракет жасады да. Биринчи, жумушка чакырды. Экинчи, институтка өзү ээрчитип барып тапшыртты. Үчүнчү, эгер андай жардам бербегенде, анда Жамал ошол чакан поселокто кенде иштеп жүрө берет эле. Төртүнчү, анын келечегине чоң жол ачып берди. Демек биз Азимди эч кандай күнөөлөй албайт экенбиз. Анткени биз адамдын сезими менен башка бирөөнү күнөөлөөгө туура эмес экендигин билишибиз керек балдар. Дагы бир кызык суроо балдар. Жамал Азимдин берген жардамына ыраазычылык билдирүү менен мен сени мурункудан да 2 эсе сүйөм. Чыныгы адам катары жакшы көрөм. Өмүр бою бул сезим менин жүрөгүмдө жашайт, дейт. Бул сөзүнөн кандай жыйынтык чыгарууга болот? Анда жоопко көңүл буруп көргүлө. Жамал шаарчадагы алгач көргөн жактырган келишимдүү жигит болгон үчүн жактырды. Азимдичи. Бир эле Жамал эмес, ошол жердеги кыздардын баары ашык болушкан. Экинчи, Жамал кийин Азимдин жасаган жакшылыгы менен анын чынында ким экенин да терең өздөштүрдү. Үчүнчү, эгер Канай сыяктуу болсо, Жамалды балким өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланмак. Азимди абийир, адамгерчилик сапаттары менен чыныгы адам катары жакшы көрүп, сыйлап калгандыгы айтат. Демек, мына ошон үчүн да ал Азимди абдан дагы да жакшы көргөндүгүн баса көргөзүп атат да. Ал эми канча мезгилдер Канай менен чогуу иштесе дагы, ал канча жакшы мамиле жасаса дагы, бирок ал жөнүндө эчтеке айткысы келбейт.
Анткени андан дагы экесе, андан дагы мыкты адамгерчилиги менен ушундай бир мыкты кесиптин ээси кылып жолго салып, жаш кыздын келечегине мындай бир жол көрсөткөндүгү үчүн Жамал абдан ыраазы болуп атат. Анткени ал зирек, акылдуу кыз болчу башынан эле. Кийинки суроо: Жамалдын келечегине таажеңеси менен таекеси эмес, Азимдин жардам бериши бул эмнеден кабар берип турат? Же Жамалдын таажеңеси менен таекеси анчалык жакшы адамдар эмес беле деген суроо да. Ооба балдар. Алар деле жардам беришти. Айылдан алып келди. Кыйналган жетим кызды өз камкордугуна алышты. Бирок таажеңеси менен таекесинен сырткары дагы ушундай бир башка адам келиш керек болчу Жамалдын турмушуна. Бул Азим болуш керек эле да. Азим жок болсо алар деле жардам бермек. Бирок дагы түшүнүктүү, жаш, Жамалга жол көрсөтүү мүмкүнчүлүгү дагы да тереңирээк болгон билимдүү адамды автор алып келип атат да бул жерде. Ошондуктан биз Жамалдын тайкеси менен таажеңесин жаман адамдар деп айта албайт экенбиз. Анткени алар да адамгерчиликтүү, жакшы адамдар болчу да, бекеринен тиги өгөй эненин колунан өз камкордугуна алышкан жок да. Кийинки суроого көңүл буралы. Эгер сен жазуучу болсоң, чыгарманы кандай бүтүрмөксүң? Дейт. Ойлонуп көргүлө. Ар кимдин ар кандай жообу болушу мүмкүн. Ар ким ар кандай максатта бүтүрүшү мүмкүн да. Мен силерге өзүмдүн оюмду айтайын, анан өзүңөрдүкү менен салыштырып көргүлө, балдар. Көпчүлүгү жазуучунун чыгарманын аягында Азимдин башка кыз менен кетип калышына нааразы болушат. Балким сен да ошондой ойлошуң мүмкүн. Бирок деген сөз бар да, балдар. Азим кыздан бир канча жашка улуу. Кыздын келечеги али алдыда. Чыгарма дал ушундай бүткөнү менен чындыкка жакын. Ошондуктан бул повесть адабият айдыңында чоң кызыгууну пайда кылган. Эл сүйүп окуган чыгармага айлана калды да. Эгер экөөнүн аягында баш коштурган болсо, анда чыгарманын салмагы болбой калмак. Жазуучунун чеберчилиги мына ушунда да, балдар. Эгерде жөнөкөй эле жомок сыяктуу бүтүрүп койсо, анда биз мынчалык деңгээлде чыгарманын көркөмдүүлүгүнө кызыкпайт элек. Эми балдар, каармандарга кезек берели. Жамал ким деген суроого кайрылалы. Жамал бул сезимтал, зээндүү, жакшылыкты чын дилине сезе билген, жөнөкөй, тырышчаак, максаттуу, көздөгөнүнө жеткен кыз болгон. Ал эми Азимчи? Азим билимдүү, адамгерчиликтүү, камкор, келечекке умтулган, иштин көзүн билген, эмгекчил жигит эле. Эми чыгармага дагы төмөнкүдөй жыйынтык чыгарсак болот да, балдар. Кыздын сыры бул алгачкы аруу махабатына жетпей калган, жүрөктө калган сүйүү арманы деп дагы айтсак болот. Азимдин жакшы көрүп баягы кызы менен кетип калганы менен Жамалдын жүрөгүн мындай бир жарылантты деп дагы айтып ойлонсок болот да. Бирок Жамал ошол жерде токтоп калган жок да. Ал Азим менен ыйлап сыктап, Азимди жакшы көрөм деп жер тепкилеп жатып калган жок. Азимдин жогорудагы жасаган агалык камкордугуна эң сонун жооп кылды. Геолог болду, келечегине жаркын кадам таштады. Ал өз кесибинин устасы болот деп ишенсек болот. Анткени Жамал башынан жаш болсо да ачуу менен таттууну эрте кечирген кыз болчу. Биз ушундай ар тараптуу баягы талкуудан кийин чыгарма эмнеге тарбиялайт, мына ошого токтололу. Биз өзүбүзгө эмнелерди сиңирип алышыбыз керек ушул чыгармадан. Кандай шартта болбосун, адамдарга жардам берүү керек. Азим сыяктуу. Же болбосо таекеси менен таажеңеси сыяктуу. Көздөгөн максатка жетүү керек. Бул жерде Азим сыяктуу дагы ошол өзүнүн максат койду. Мен ушул Жамалды окутамын деп максатына жетти. Жамал дагы көздөгөн максаты ошол окууну бүтүрүш керек болчу. Ал дагы бүтүрдү. Демек, мына ушундай максаттуу, чечкиндүү, эриктүү болуш керек. Жакшылыкты сезүү, ага ыраазычылык кыла билүү
демек бул Жамал аркылуу билсек болот муну. Демек Жамал таарынып мени жакшы көрбөй койду деп басып кеткен жок. Мен окууңдун да кереги жок деп кол шилтеген жок. Тескерисинче ал келечегинде эмне керек экендигин жакшы билген кыз болгондуктан ал ошол окуп окуусун аягына чейин чыгарып, анан мына ошондой мыкты билимдүү, тарбиялуу, интеллектуалдык деңгээли жогору кыз болуп өстү, жетилди. Эми сөзсүз турда бул нерсеге бир гана Азимдин гана жакшылыгы аркылуу жеткендигин унуткан жок. Биз дагы балдар мына ушундай чыгармадагы Азим сыяктуу, Жамал сыяктуу келечектен көптү үмүттөндүргөн, эл үчүн кызмат кылган мыкты инсандардан болуп тарбияланалы деген алдыга чоң максатты коюп азыртадан аракет кылышыбыз керек. Эми үйгө тапшырманы алып алалы. Чыгармадагы кездешкен руда, штольня, коллектор, блок, рассечка, проба, штректор, карбидка, рулетка, перфоратор, марк-шейдер сөздөрүнүн маанисин сөздүктөрдөн кароо аркылуу таап аракет кылгыла. Андан кийин ушул повесть боюнча чыгармага өз пикириңерди жазып келесиңер. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып, теманы толук түшүнүп, кызыгып отурдуңар деп ойлоймун. Анда ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды биз жыйынтыктайбыз. Баарыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин аман болгула.